Salam dostlar, saptar temasını ulantабыз. Азыр биз саптын элементтери менен иштөөнү жана in операторунун колдонулушун үйрөнөбүз. Ага кошумча ASCII код, саптарды салыштыруу жана char, port функциялары менен дагы таанышабыз. Андыктан бул видеону сөзсүз аягына чейин көрүп, лайк басууну унутпаңыз. Мурдагы сабактарда айткандай эле, сап деп символдордун жыйынтысын айтабыз. Мындай бир сап жарыялайын. A өзгөрмөсүнө мен деген мындай бир сап жарыяладым. Жана дагы бул жактагы сап бир массив болуп эсептелинет. Массив деп бир тектүү элементтердин жыйынтысын айтабыз. Ал эми сап болсо бир тектүү символдордун жыйынтысы болуп эсептелинет. Ошондуктан бул сап массивдин катарына кирет. Жана дагы биз бул саптын ар бир элементине кайрыла алабыз. Мисалы үчүн мен экранга бул саптын биринчи элементин чыгарайын. Ал үчүн эмне кылуу керек? Ал үчүн мындай иш аткаруу керек. Мисалы, print функциясынын ичине a, андан кийин биринчи элементти чыгаруу үчүн мындай болгон чарчы кашанын ичине биз анын индексин жазышыбыз керек болот. Индекс деп үстүндөгү саптагы элементтердин номерлерин айтабыз. Бул жактагы элементтерди индекстөө 0дон башталат. Биринчи элемент бул жакта 0 деген номерге ээ болот. Демек бул 0, 1, 2 болуп ошондой болуп эсептелинет. Биринчи элементке кайрылуу үчүн биз бул жака 0ду жазышыбыз керек болот. Жана программаны иштетсек, мына бизге m деген символду чыгарып берди. Ушундай эле жол менен биз анын башка элементтерине дагы кайрылсак болот. Мисалы үчүн мен анын акыркы элементин экранга чыгарайын. Ал үчүн анын индексин бул чарчы кашанын ичине жазышым керек болот. Анын индекси бизде караңыздар 0, 1, 2. Демек мен 2ни жазышым керек. Программаны иштетсем, мына бизге n деген жыйынтыкты чыгарып берди. Эми биз in операторун кантип колдонууну үйрөнөлү. In оператору бир эле саптарды эмес, ал дагы тизмелерде, кортеж, көптүктөрдө дагы колдонулат. In оператору бул жактагы for жана циклдык операторлордо жана шарттуу операторлордо колдонулат. Мен шарттуу оператордо кандай колдонулушун азыр сиздерге үйрөтөйүн. Ал мындай болушу мүмкүн. Караңыздар, if эгер кандайдыр бир элемент жазалы, мисалы үчүн m, in бул жакта a десек, print эмне чыксын, макул finish чыксын. Мына караңыздар, in операторунун бул жердеги кызматы эмне? Ал текшерип берет. Эгерде, караңыздар, if эгерде m символу бул a сабынын ичинде болсо, in деген ошондой кызмат аткарат. Ал анын ичиндеби же ичинде эмеспи дегендей мындай суроо коет. Жана ал жыйынтык true же false деген жыйынтык кайтарат. Албетте шарттуу операторунун ичиндеги командалар бул жердеги шарт качан гана true кайтарганда иштейт. Азыр бизде өзүңүздөр көргөндөй эле m элементи, бул саптын ичинде бар. Мына караңыздар, m турат бул жерде. Демек бизде азыр finish деген жазуу экранга чыгыш керек. Программаны иштетсем, мынакей finish деген жазуу экранга чыкты. А эгерде мен бул жерге бул жакта жок башка бир элементти жазып койчу болсом, мисалы үчүн кадр, жана программаны иштетсем, анда мына экранга эч нерсе чыккан жок, жөн гана программабыз токтоп калды. Бул жердеги шарт true же false деген жыйынтык кайтарат. Демек биз аны кандайдыр бир өзгөрмөгө ыйгарсак болот. Мындайча кылып. Аны өчүрүп салыпмын. Бул жерге кандайдыр бир өзгөрмө жарыялайлы. Мисалы үчүн G болсун. Барабар. Мынакей. Ал кандай жыйынтык кайтарат? Аны көрүү үчүн биз экранга G-ны чыгарышыбыз керек. Print G. Программаны иштетсек, мындай жыйынтык болот. Мына false деген жыйынтык болду. Демек, бул жердеги шарт бизге false деген жыйынтык кайтарып берди.
false албетте логикалык оператор, аны билесиздер. Биз бул жерге башка символ жазсак, мны кайра жазсак, анда же болбосо эни жазайын, эни жазып көрөлүкпүз. Эни жазып программаны кайрадан иштетейин. Мына true деген жыйынтыкты кайтарып берди. Демек бул элементи A сабынын ичинде деген ушундай жыйынтык кайтарып берди. Бул жерге бир гана элемент эмес, көп элементти дагы жазсак болот. Мисалы үчүн ме болсун. Ме деген мындай сап, бул бир элементтен ашык болсо, бул бала сап болуп эсептелинет. Подстрока орусча, эгер орусчасын уккан болсоңуздар. Жана программаны кайрадан иштетсек, мынакей дагы эле true деген жыйынтыкты кайтарып берди. Жана бул жакта караңыздар, mn деген элементти жазсак, анда жыйынтык кандай болот? Жыйынтык бизде false болот. Демек, бул жакта аны текшергенде, ал аны бул жакта удалаштыкка карата текшерет. Mn деген бул жакта бала сап, бул жерде көрүнбөйт. Ошондуктан бизге false деген жыйынтыкты кайтарып берди. Эми in операторунун циклдарда кантип колдонулушун карайлы. Циклда мындай колдонулат. For циклында колдонулат. Андан кийин in a. Мындай кылабыз жана экранга биз i'ни чыгарып беребиз. Программаны иштетсек, мынакей мен деген жазууну бул жакта вертикал түрдө чыгарып берди. In деген операторду мурда көргөнсүздөр, бул жерде range функциясы бар болчу. Бирок азыр ал жок, жөн гана a турат. Ал эмне иш аткарат? Бул жакта ар бир итерацияда бул i a сабынын элементтерине кайрылат. Биринчи бул элементке кайрылат, андан кийин бул элемент, андан кийин ошентип отуруп, акыркы элементке чейин бул цикл уланат. Биз саптарды бири-бири менен салыштыра алабыз. Мисалы үчүн бул жерге кандайдыр бир дагы b сабын жарыялайын жана анын ичине sen деген жазууну жазайын. Андан кийин биз экранга мындай true же false деген жыйынтык чыгат. Бул жакка a b'дан кичинеби деген мындай салыштырууну жазып коеюн жана программаны иштетсем, бизге true деген жыйынтык чыгарып берди. A демек A бул жакта b'дан кичине. Эмне үчүн кичине? Экөөндө тең 3 символ бар. Бирок эмне үчүн A b'дан кичине болуп калат? Символдорду бири-бири менен салыштырууда алардын ASCII коду каралат. Эгерде алар бир канча символ болсо, анда ASCII коддордун суммалары бири-бири менен салыштырылат. ASCII кодду биз интернеттен көрсөк болот. Бул жака Google'га издөө бөлүмүнө ASCII деп жазсак, ушундай түрдө жазылат. Жана Enter'ди бассак, мындай бир маалыматтар чыгат. Ошол жактан эле бирөөнө кирип көрсөк болот. Бул жакта Википедиядан. Азыр интернет бир аз начар болгондугу үчүн катып атат. Мынакей ASCII код бизде чыкты. Бул жакта бир аз түшүнүксүз болуп, кичинекей болуп калыптыр. Азыр башка сайтка кирели. Мынакей бул жакта мен могуга кирели, жана ушуга киргем. Жана экранды чоңойтолу. Мынакей бул жерде дагы да түшүнүктүүрөөк болуп көрүнүп турат. Код symbol of ASCII. Демек ASCII деген ушундай сөздүн кыскартылган экен. American Standard Code for Information Interchange. Демек бул Американын стандарттуу коду, маалымат алмашуу үчүн Американын стандарттуу коду экен. Бул жактан DEC деген сөздүн астындагылар ушулар код. Бул жакта char болсо, алар символдор болуп эсептелет. Мынакей бул жакта символдор кеткен. Мынакей. Жана анын коду бул жерде жазылып турат. Мынакей бул жакта мындай коддор жазылып турат. Бул жакта ортосундагы сандарга көңүл бурбаңыздар. Биз үчүн эң негизгиси бул жакта char жана DEC. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй ар бир символдун өзүнүн ASCII коду болот. Жана дагы биз бул жакта программадан ошол символдордун ASCII кодун жөн гана
ort функциясы менен билсек болот. Мисалы үчүн биз бул жака экранга мындай ort функциясын жазып, ага кандайдыр бир символ берсек болот. Ал мисалы үчүн f болсун. Азыр биз f символунун ASCII кодун экранга чыгарабыз. Жана программаны иштетсек, мынакей f символунун ASCII коду 102-ге барабар экен. Жана дагы бул жакта m-ны чыгарсак, анда эмне болот? Жана бизде мынакей 109 деген жыйынтыкты чыгарды. Демек m символунун ASCII коду 109-га барабар. Эгер мен бул жерге мен деген ушундай сапты жазып койчу болсом, анда эмне болот? Анда мындай ката деген жыйынтык чыгат. Анткени бул функция бир гана символдун ASCII кодун чыгарып берет. Бул жакта көп мындай саптын ASCII коду болбойт. Жөн гана бир символдун ASCII коду болот. Андан кийин ort функциясынын тескериси, башкача айтканда бул жактагы санды, кандайдыр бир санды ошол кайсы символдун ASCII коду катары билүүгө болорун аныктоочу функция бул ошол бул жакта мындай функция char функциясы. Анын ичине кандайдыр бир маанини жазалы, мисалы үчүн 56 болсун. Жана 56 номерлүү биз символду көрөбүз. Мынакей бизге 8 деген жыйынтык чыгарып берди. Демек 8 символунун ASCII коду 56-га барабар. Аны биз ушул жактан текшерип көрөлү. 8 символун табалы. 8 бул жерде азыр мынакей бул жакта сандар кеткен. Мына 8 символунун ASCII коду бизде 56-га барабар экен. Мына достор, азыр биз char жана ort функциялары менен тааныштык. Демек, кененирээк түшүндүрө кетсек, ort функциясы кандайдыр бир символдун ASCII кодун аныктап берет. Жана ал символ тырнакчага алынып жазылышы керек. Бул жака жөн гана мындай бир символ жазып койчу болсок, анда ката деген жыйынтык берилет. Ошондуктан бул жака тырнакчанын ичине кандайдыр бир символду жазсак болот. Жана char функциясы, бул функция кандайдыр бир символду жазсак, ал символ кандайдыр бир санды жазсак, символ эмес, санды жазсак, ал сан кайсыл символдун ASCII коду экендигин бизге аныктап берет. Мисалы үчүн бул жерге мындай символ, мындай сан жазылса болот. Ал тырнакчага алынбай жазылат. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Эгер бул сабак сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, ага лайк басууну унутпаңыз. Жана бул материалдарды бышыктоо үчүн Telegram каналга сөзсүз катталыңыз, ал жактан кызыктуу тапшырмаларды аткарсаңыз болот. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.